Кумтур кен жайындагы долбоорлордун ишке ашырылышын жана өндүрүш процесстерин инспекциялоонун алкагында Кыргыз Алтын АШ акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов Кумтур кен жайындагы ири жүк ташуучу унааларга орнотулган кайра калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдүн сыноо иштеринин жүрүшүн текшерди. Бул сыноо Кумтурдун Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводунда калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдүн сапатын жана иштөө натыйжалуулугун аныктоого багытталган. Сыноо иштери 2025 жылдын 21 майында Кумтур кен жайынын карьеринде башталган жана учурда дагы уланууда. Кубат Абдраимов сыноо иштерин өтө кылдаттык менен ишке ашырып, коопсуздук маселеси эң биринчи орунда болушу керектигин баса белгиледи. Бул чынында компания үчүн маанилүү. Калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдүн сапатына өзгөчө көңүл буруп, абдан кылдаттык менен ишке ашыруу зарыл. Сыноо иштери ийгиликтүү аяктап, массалык түрдө колдоно баштасак, бул экологиялык дагы, экономикалык дагы жакшы пайдасын берет. Токмоктогу завод жылына 200дөн 300гө чейин дөңгөлөктү калыбына келтирүү менен бир жылда $1,5 миллион ашык каражатты үнөмдөөгө шарт түзөт, деди Кыргыз Алтындын башчысы.